Рахмат, тактап бересизби? Салыктык эмес кирешелер жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кодексине киргизген өзгөртүүлөр боюнча экинчи беренен экинчи пунктун мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн каражаттары толук өлчөмдө алардын карамагында калтырылат жана ижарага берилип жаткан мүлктү күтүүгө жана оңдоого ошондой эле материалдык техникалык базасын чыңдоого жумшалат. Бюджеттик мекемелер мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн каражаттар республика бюджетинин эсебине чегирилет жана атайын эсептерде эске алынат. Ошондо ижарага алган жаран ошол мүлктү таптакыр мындай оңдоо түзөө анан ремонт кылбайбы? Ошол жагын тактап бересиздерби? Ошол ижарага берип ошол алган каражатты ремонтко жумшайт экен да анда. Туурабы? Мен туура түшүнүп атамбы? Жооп бериңиз. Элбек Жалалбековна, бул жерде ижара акысы жөнүндө сөз болуп атат. Мисалы университет кайсыл бир имаратын ижарага берсе, ошол ижарадан түшкөн акчаны өзүнүн материалдык техникалык базасын оңдогонго жумшайт деген мааниде. Мен окуп атам да ошол логиканы түшүнбөй жатам да. Ижарага берилет экен, ижарага алган жаран ремонт жасабайбы таптакыр? Жок. Имаратты алса, мисалы жеке жаран алды да, арендаға берди, университет, институт. Анан ошол зданиени, имаратты берип туруп, ошол адам колдонуп туруп, анан такыр ремонт жасабайт. Ошол ижарадан түшкөн каражатты университет алып, бүт эле түшкөн акчасына кайра эле ремонт жасай береби деген суроо болот да. Элбек Жалалбековна, бул жерде логика мындай. Эгерде анан Б имараттар жөнүндө сөз кыла турган болсок, Б имаратты окуу жайы башка бирөөгө ижарага берди. Ал жерде ижаранын кантип колдонот, ал келишимге байланыштуу болот. Эгерде ошол Б имаратты ремонт кылам десе, ал келишимдин негизинде ишке жүргүзүлөт. Эгер А имарат ижарага берилген жок, ал мисалы негизги окуу корпусу деп айтайлы. Ижарадан түшкөн акчага ошол окуу корпусун ремонт кылганга, материал техникалык базасын жабдыганга жумшалат деген акча. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Азыркы биздин институттардын, университеттердин, академиялардын бардыгы эмес, көпчүлүгүнүн сырткыдай ички келбетин караганда, биздин коллегалар көтөрүп жатпайбы, миллиондогон каражаттар түшүп атат, ошол каражаттар эмнеге кетип атат деп. Анан кызыкчылыктардын кагышы деген эмне? Өзүнүн тааныш билиштерин арендага беришет экен. Анан бергенден кийин жок ремонт жасабай эле кой деп, как раз сонун өзгөртүүлөр кошуп берип атабыз да. Ошондой болуп калбайбы деген, ошондой риск жокпу деп мен мына биякта отурган ректорлордон сурайт элем да. Кандай дейсиздер? Сиз, Расул мырза, мен сизди тааныйм, сиз билим берүү министринин орун басарысыз. Эмне иштетип жаткан жетекчилерден сурайт элем да, ошол ой пикирин. Бүгүнкү күндө студенттерден да арыздар келип атат, имараттан каражаттар келип атат, ал каяка кетип атат? Ремонттон биз мындай коммерческий контракттан түшкөн акчалар каяка кетип атат? Төлөп жатабыз. Отчет баяны сурадым элем. Отчет бересиздерби десем, отчет берилбейт экен. Мугалимди жамааттарга отчет бербейт экенсиңер каражат боюнча. Студенттерге бербейт экенсиңер. Аны аудиторлорду текшерет, счетный палата текшерет. Счетный палатага деле мына биз суроолорду берип атабыз, күмөндөр көп болуп атат. Буйрук, үсү жактан буйрук түшмөйүнчө эчтеке текшерилбейт, или как удобно проверяется, да? Вот, ушул жерден, ошол маселе да, реальность. Любой университетте барганда, бардыгы эмес көпчүлүгүндө, состояние университета по 30 жылда каражаттар түшөт, бул каяка кетип атат, ачык айкын процесстер жок деген суроолор түшүп атат да. Ошону айтып койсуздарбы? Рахмат. Ректорлор айтып койсуздарбы ой пикириңиздерди? Саламатсызбы? Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору Нургазиев. Биринчиден, сиз айтып аткан азыркы күндө мыйзамга ылайык арендадан түшкөн акча толугу менен 100% бюджетке кетет. Университетке ишке калбайт. Ошон үчүн эгерде бул мыйзам болуп калса, материалдык техник базаны оңдогонго, илимди дагы жылдырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчи маселе боюнча биз сөзсүз түрдө билесиз, университетте попечительский кеңеш бар, попечительский совет. Ошол жактан отчет бересиздер. Ал жылга 2 жолу бүт коллективдин астында ана попечительский советке отчет беребиз. Мугалимдердин астында. Мугалимдердин астында да отчет беребиз. Ар бир андан сырткары окумуштуулар кеңешинде сөзсүз түрдө 500 студент бар. Окумуштуулар кеңешинде дагы ар бир маселе боюнча студенттер да катышып турушат. Ошондо студенттердин кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум, кечиресиз. Ошондо студенттерге университет ректорат жагынан бир жылда мындай бир чогултуп отчет берет экен да, туурабы? Бир жылда 2 жолу беребиз. Студенттерге отчет бересиздер. Студенттерге да катышат, алардын студенттердин өкүлдөрү катышат. Студенттердин өкүлдөрү.